Урматтуу элдик каналынын көрүүчүлөрү, биз бул чыгарылыштан Ноокатка келдик. Сиздерге буйруса под бизнес имаратты тартып көргөзмөкчүбүз. Тагыраак айтканда, бул жерде биз эң биринчи эле чайхана кылсак болот экен, окуу борбор кылсак болот экен, жана ошондой эле садик кылса дагы боло турган бир ыңгайлуу жолдун боюна аябай жакын жерде жайгашкан бир сонун имаратты сиздерге чагылдырып көргөзмөкчүбүз. Ориентирин айта кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, биз Ош тараптан келатканда, өзүңүздөр билесиздер, паспорт стол бар, сон центр обслуживания населения бар. Ошол жерге жетпей, бул жерде кыш заводу деген баннер илинип турат. Ошол жерден кирет экенбиз. Биз азыр көргөзө турган имаратыбызга карай. Так, урматтуу көрүүчүлөр, мына биз азыр жогоруда айткан сатылчу жерибизге дагы, имаратыбызга дагы келдик. Жолдун боюнан болгону бир 300 эле метр басып кирет экенбиз. Киргенибизде мына жолдун боюнда эле сразу номер 8 деп турат. Жакындап көргөзүп коелу. Ушул имарат сатылат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр буйруса биз менен бирге болуп турсаңыздар, ичине кирип сатылчу имаратты дагы, огородунда эмнелер бар, ошол нерсенин баардыгын сиздерге буйруса сон кылып көргөзүп беребиз. Көрүүчүлөр, имараттын ичине кирерде мен сиздерге дароо ушул жерден басым жасап айта кетейин. Дуалдарын байкадыңыздар да. Таш дуал менен курулуптур. Бирок эгиздик жагын баса белгилеп айткым келип атат. Бул жер канча бир 2,5 метрден ашыгыраак окшойт менимче. Дарвазасын көрдүңүздөр. Бул жерде кирүү үчүн 2 дарвазасы бар экен. Ал жагы менен ушул имараттын арткы жагында болсом сарайлары бар экен. Ошол жагына кирүүчү дарвазасы экен. Бул болсом мына имараттын ушул окуу борбор же болбосо мурунку ушул нерсени дагы унутуп калыптырмын, айта кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, бул жер мурун медресе болгон экен. Ошол медресеге кирүүчү дарвазасы ушул жер экен. Кеттик, анда кирип көргөзөйлү. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул атайын ушул балдар окушуна ылайыкталып салынган медресе болгон экен мурун. Огород жагыны дагы көргөзө кетейин. Огород жагында болсом жаш көчөттөр тигилиптир. Ээси айтты, мен өзүм өз колум менен тиккенмин. Бул жерге болсом 40ка жакын жаш көчөттөр тигилген, жакшы каралат. Постоянный бул жерде карап жашаган адамым бар. Ошол өзү суугарып, жакшы мындай көңүл бөлүнүп жаткан учуру дейт. Кеттик, анда биринчи эле дароо бизге эме кылайлы. Имараттын ичине кирип көргөзөйлү. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 эшик экен. 6 эшик, ар бирине киргенде ушул класс болуп бөлүнүптүр да. Ичинде мебелдери дагы бар экен. Кире бериш жери сразу астын айта кетейин. Асты болсо мына ушундай кафель окшойт. Каменный деп коебуз. Каменный кафелден жасалыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактарыны байкадыңыздар. Потолоктору болсом пластик экен. Эшик терезелерини байкадыңыздар. Терезелери пластик коюлган, эшиктери дагы жакшы сапаттуусунан коюлуптур. Биринчи эшиктен кирип көргөзөт окшойбуз, Урматтуу көрүүчүлөр, бул участок, бул кабинеттерди кирип көргөзөрдөн мурун айта кетейин, жердин сотугу 33 сотук, электр энергиясы болсом 3 фазалуу киргизилген. Ичиндеги биз көргөзө турган азыр буйруса мына мебелдердин баардыгы калат дейт. Кызыл китептери баардыгы даяр. Под бизнес кылсаңыз дагы, эгерде сиз окуу борбор же болбосо садик кыла турган болсоңуз, ээси ошол документ жагынан дагы бүтүргөнгө жардам беремин дейт. Азыркы учурда бул как жилой дом катары менин өзүмдүн атымда дейт. Так, урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул биринчи кабинеттен баштадык, анда ушул жакта кирип көргөзөт экенбиз. Так, ичинде, бул жерде ушул жогоруда айткандай мурун медресе болгон деп айтпадымбы? Балдар окушуна ылайыкталып, доскалар коюлуп, стульчиктер коюлган экен. Отопленияны байкадыңыздар. Мына ушундай нерселер коюлган. Жылуулук жагынан бардык шарттары түзүлгөн. Полдору болсом паркет менен жасалыптыр, урматтуу көрүүчүлөр. Освещениялар коюлган.
вытяжкалар коюлган. Кыскасы, балдардын комфортный окуусуна жакшы бир шарттар түзүлүптүр. Мына ушул мебелдердин баардыгы калат дейт бул жердин ээси. Бул жагы болсом 7 метрдей чыгат экен, бул жагы болсом 4 метр. Ошондо где-то 28 квадрат метрдин тегерегинде болот экен. Бул биринчи кабинетибиз. Менимче чайхана кылса аябай ыңгайлуу жер экен, Мына астыны дагы көргөзүп коелу. Асты жагы дагы аябай чайхана кыла турганга сонун жер экен. Экинчи кабинетini көргөзөйлү. Экинчи кабинет дагы эле ошондой эле экен, урматтуу көрүүчүлөр. Стол, стульчиктер коюлуптур. Обогреватель дейм да, жылытуучу немелер киргизилген. Освещение коюлган. Резетка немелердин баардыгы коюлган, жакшы сапаттуусунан пол болсом паркет менен болуптур. Жылуулук жагынан аябай жакшы жылуу болот дейт ээси. Мебелдер калат. Так, андан кийинки үчүнчү кабинетибизди көргөзөйлү. Үчүнчү кабинетибиз дагы эле ошондой эле экен, урматтуу көрүүчүлөр. Полдору ошондой эле, жарыктандыруу коюлган, потолоктор гипсокартон менен жасалган, доска, стульчиктер коюлуптур. Же болбосо мына окуу борбор кылса дагы аябай сонун ыңгайлуу жер экен, Частный мектеп кылып койсо болот экен. Так, бул жагын көргөзөйлү. Бул жагы дагы эле ошондой эле экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул болсом ошондо 4-үнчү кабинет болуп калды. 5-чи кабинетинде болсом, бул жакта мебелдер эмес, мына ушундай килемдер төшөлүптүр, доскасы бар экен, освещение коюлган, отопление киргизилген, бардык комнат бир немеге болуптур. Анан бул жакта кире бериш экинчи комнатасы бар экен. Бул жагында болсом, бул жагында эмне китепкана кылса болот окшойт, Балким мурун медресе болгон убагында китепкана болгон окшойт, менимче. Мына ушундай экен. Кийинки кабинетти көргөзөйлү эми. Так, бул жак болсом акыркы эшикке келдик, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жак болсом эме экен да, уборный экен, Уборный экен, раковиналары бар, суу септик коюлуптур, менимче где-то 500 литрлик экен. Жок, 500 эмес, 300 литр экен, мына жазып коюптур. Аристондор коюлган, раковиналар коюлган, туалет, унитаздар коюлуптур, освещениясы коюлуптур, бул жакка дагы жылуулук эме коюлган. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эми биз азыр үйдүн арткы жагына өтүп көргөзөйлү, сарайыны. Анан кийин бул отопление болсом кантип жылыйт, кандай печке коюлган, ошол нерсесини көргөзө элекпиз. Анан сөздүн арасында айта кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, мына участокты байкаңыздар. Участогу аябай сонун түз жерде жайгашыптыр. Чоңдугундагы байкаңыздар, жер аябай кеңири, бактарак, тапчандарды коюп, кыскасы дагы көп нерселерди салып, жакшы нерселерди бул жерде уюштурса болот экен. 33 сотик, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эстетип коеюн. Бул зданиянын квадратурасындагы айта кетейин, зданиянын квадратурасы 130 квадрат деп айтты ээсинин айтуусу боюнча. Так, урматтуу көрүүчүлөр, мына бул имараттын, бул зданиянын жанына келгенибизде печка мына ушул жерге орнотулуптур. Моору дагы аябай жакшы бийик коюлуптурчу. Ушул эме аябай жакшы жылтат болуш керек менимче. Так, мындайдан коюптур, көргөзүп коелу. Бардык условиясы менен, бардык правиланы сактап курулуптур. Анан арткы жагыны дагы байкап коюңуздар. Арткы жагында мына ушундай сарайы дагы бар экен. Мал бир нерсе карайм десеңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, имаратты көрдүңүздөр. Участогун айттым, 33 соток дедим. Имараттын квадратурасы 130 квадратура, жайгашкан жери
Ноокаттагы Атамерек деген айылда жайгашыптыр. Сон же болбосо паспорт столго жетпей, ош жактан келатканда жолдун боюнда эле экен, 300 метрде киргенде заборлору тосулган, бардык жагынан бийик, аябай бийик болуп тосулуптур. Өзгөчөлүгү жери кенен, кызыл китептери бар, ээсинин атында экен, как жилой дом катары. Эгерде башка бир окуу борбор же болбосо садик, дагы бир нерсе кыла турган болсоңуз, ээси документ жагынан жардам бергенге мүмкүнчүлүгүм бар дейт. Ошол эми негизги маалыматты айттым окшойт. Эгерде мен унутуп кээ бирки нерселердин айтпай калган болсом, ээсинин телефон номерин чыгарып коебуз. Видеонун описаниясында дагы турат, урматтуу көрүүчүлөр. Чалып ээси менен дагы сүйлөшүп тактасаңыздар болот. Анан эми эң негизги баасына келе турган болсок, урматтуу көрүүчүлөр, баасы айтылышы $110,000 деп айтылыптыр. Бирок бул акыркы баа эмес. Ээсине чалып сөзсүз түрдө кызыктар болсоңуздар сүйлөшүп, баасыны баягы келишим жолдо кылып беремин дейт. Ошондой, урматтуу көрүүчүлөр, биз менен Элдик каналы менен бирге болуңуздар. Биз ар дайым сиздер үчүн кызмат кылууга даярбыз. Ушундай жакшы маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналыбызга сөзсүз түрдө катталыңыздар жана колокольчикти дагы басып, видеого былчыйта лайкты басканды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.